Bizim bu buzluğu dostumuz olacak. Canan buzluğlar çıkarttı desem. Bırak buzda elektrikte koyuk. Men adatta başka sözde kullanırım da. Menin Kırgız elim Azov el degenmiş. Sebebi buna bugün kim kaçan kanday sapatlı kitap okut degen meseleni men başkaça öğütte koyabilirim de. Kırgız kaçan sapatlı yaşamga жетишет деген meseleni көрмөгөн. Dağın bir söz bolup atat eski жаңы. Men keskin pikirimde ayta keteyim. Men Ferganalı Kırgızмын. Menin Samatçam atam Orustun okkupatsiялык бийлигин кабыл алган эмес. Баш ийген эмес. Ой, молодец. Посмотри, вот. Emeni Fergananın yanında Bakay, Kırgız Şoro, Ağarı, Fergananın bugünkü Orus okkupatsiyası eğilip durgan yer dağın Kırgız'ın yeri oldu. Orus'un okkupatsiялык armiyası Kırgız ayollarga aralayılgan emес. Sebebi bizim çoğuntalarımızın küçük oldu. Biz hiç kaçan bizde mütüy degen bir söz var. Söz bakkan kişilerde men uşun uğalayım. Mütüy degen söz bu kul münöz. Biröөнүн таңууланган турмушуна макул болгон кишини mütüy деп коет. Biz ошо mütüйлүктөн сыртта болушубуз. Daha bir misal deyim. Men 4 balam var Kudaga şükür. 4 balam bilen Ferganada төрөлгөн. Ferganadan men en ulu kızım 1. klasga kire turgan болгондо Kırgız mektebi açıp, Kırgız mektebi mugallimlerin komplekti alıp etip turганdan keyin bergen. Bişkekte özübүздүн өлкөбүздүн Борбор шаарында балдарды октотурган бала бакча жок, мектеп жок деп жүрөбүз. Biz бүгүн мүтүйбүз. Biz özübүздүn өлкөбүздө өзүбүз кожоюн эмеспиз. Эмекем өтө мекши да мындай айтып кетти, мен айтып кетейин. Советтер Союзу адамзаттын тарыхындагы эң каңгор режим болгон. Бизден Советтер Союзунун жыты кетмейинче экономикалык өнүгүү бизде болбойт. Ошон үчүн жанакы бузукуларды, бузду электерди бузулгуларда канча деп айтат мисалы. Рахмат, Манас Саматов белгилүү фермер. Айыл чарба жагынан ушул кишиден мындай консультация алсаңыздар болот, кайтып тың чарба кылсак болот. Кана сурооңуз. Адабиятта кеше табуу мүмкүнбү? Жолун айтып. Кайра табасыздар, айда салем. Шуда сен бирге суроолорду көп жауап берген акчасың. Айда болмойм ушуну окуган, э? Ооба. Анда. Кана сурооңуз. Мага түзүгүрөөк суроо берсең. Баары жогу билинбеген балдар адебиятын өнүп жүргөн конкурс жарыяласак демөөрчү болуп бере аласызбы? Кудай куткулсын, өмүр бою эле демөөрчү болуп келе жатабыз. Бирок мен эч нерсени айтпайм. Сөз анда эмес. Жана биринчи суроодагы, экинчи суроодагы мен ойлойм да, биз баардыгыбыз биринчи кыргызбыз, өндүрүшчүбүз, жаратман болушубуз керек. Турмушубуз сапаттуу болуш үчүн ар бирибиз жаратман киши болушубуз керек. Анан кийин мен айтып келем. Ар бир үй бүлөнүн сөзсүз киреше булагы болуш керек депчи. Düşen gelip geliyorum. Киреше булагы болбогон үй бүлөнүн келечеги жок. Мына бүгүнкү биздин айылдарды таштап алды Ошко, Бишкекке, Москвага, Нью-Йоркко кеткен миграциянын негизги себеби ошол жокчулук. Мен айтам, жокчулук бул араздашуу, ажырашуу, бүт социалдык көйгөйлөрдүн баардыгы ошо жокчулуктан келип чыгат. Мен ошон үчүн дайыма айтып келем. Бизге урут катары жокчулуктан токчулукту көздөй жетелеген жолду табышыбыз керек. Мен Африкада 2003 жылдан бери иштеп, будан 1000 жыл мурда кандай жашаган болсо ошондой жашаган адамдарды көрдүм. Ошол адамдарды жакынчылыктан чыгаруу программасында конкреттүү 10.000 гектар жер өдөртүп бердим Африкалыктарга. Бизде бүгүн ошону тажрыйбаны трансформация кылып туруп, конкреттүү иш-чараларды бергисе эле болот.
Біздің арабызда жаратма кишилер көп. Біз бұлт қатарын өзіміз киндигибизди кесіп, кеткенге жарайбыз деген пикирди айтып кетем. Барыңыздарға жақсылық қалайбыз. Кейінгі спикерлер үшін сөз қалаған сұрағыңыз тоқтыңыз. Söz sұрағандар өздерінің көрсін. Қырғыз адабиятының өнігісіне инвестиция қылдыңыз ба? Инвестиция қылдыңыз бәле дейді. Қылғам. Не қылдың? 96 жылы Адашқан Кентавр деген мына қырғыз поэзиясына жаңылық алып келген Қарбалас Бакировтың Жупқадай кітебін шығарып берген. Өзім квартирада жүрген ижара. Ошолардан бірді айтып қойыншы, әкем бірінен. Төрөлгөн экем тоолордун, төрөлгөн экем шаңаккан суунун боюнда. Ошондон окшойт шарайткам эмине болсо оюмда. Төрөлгөн экем тоолордун жүлүн жол кеткен боюнунда. Ошондон окшойт дөөлөрдүн жүгү бар менин мойнумда. Анан атыган эместе кылдайсызбы? Кандай деген али? Сөз сұраған сөйлей тұрғанда эмне дейсіз? Эко сүйлөп, сага инвестиция кылайын деп атам. Мынабу жинди бала. Мынабу арга жагына чарпылып жүрөт да, мен кейим ошого. Мына адабият рухеш дегенди, мына сен кыла турган ишиң ушул. Адам укуганан айланайын, Манаста да адам укугу бар. Манас Косунда да адам укугу айтылган, баарлыгы келет. Ал биз агым менен сен ушул адабиятыңдын ишин кыл деп, сенин буржунуңа бир акча пенсиямдын бір бөлүгүн салайын деп келдим. Браво. Чарбашылыкта үзөңгүлөшкө аткан мени журналистикага азгырган ушул бузук болчу. Азыр адабияттан бир топ бузукулук иштерди дагы чогуу кылабыз буюрса. Агайын туугандар, башында эпилог үчүн арабызга фильм тарта турган энциклопедиялык билими бар, тажрыйбасы бар бир адам отурат да. Сайлжан Жигитовтан түрүү кезинде сурап калдым. 15 союздук республика ичинен эң күчтүү улут ким эле? Дедим да. Жаман оюмда кыргыз деп айтат деп атам да. Грузиндер болчу дейт. Себеби советтик режимге каршы чыккан диссиденттин баары грузин болчу дейт. Азыр Советтер Союзу жок, Айтматов жок, Дүйшөн жок. Бирок ошолорду сындап популизм алгандар мен кошула бербейм. Мен өзім саясатта президенттер бийликте турганда сындадым. Бакиевти, Атамбаевти, Садыр Жапаровти, кеткен президенттер сындабайм. Бирок любой президенттин учурунда кармашып жүргөн каарман Айстежи. Дурус колчоп койсоңуздар. Муну айтып атканым бир эпизодун эстеп, Айтматовдук деңгээлде эпизоду бар да, жаш жазуучуларга. Эже ошол түрүүкен азыр. Түөлүк атууга кеткен кыргыз балага кириптир, ал закрывашка деп коет. Анан беседа кылса, ал киши деп хобби кылган экен. Эмне үчүн мындай болду десе, СССР учурунда кишини ата турган жер Казакстанда экен. Ал ошол өлүмгө кесилип, анан өлүмгө атууга алып барышка ташчы экен. Ташып баратканда терезеден карайт, аны аткандан кийин жүктөйт, бөлөкчө болуп барат экен. Ушинтип өмүр бою ушинтип ташып жүрүп, СССР урайт, ал жумушу жок калат. Анан баягы стресс болгондо элестейт, ага кызыктуу экен. Адам туруу кезинде кандай, өлгөндө кандай. Аны ошентип киши өлтүрүп баштаптыр. Анан ошол азыр эже айтат, бүгүн деле СИЗОдо турат дейт. Мынакей бүгүнкү күндүн каармандары. Эже менен интервью кылган киши кийин келечектин чоң романдарын жазып атат да. Үчөө сөз. Мен Советтер Союзун мындай өтө коргоочу адам эмесмин. Бирок эки цифра да. Биринчи 1906 жылы Санкт-Петербургда Царское географическое общество деген журнал чыгат. Ошондо кыргыздар эң артта калган эл, ушулар билимдүү болуш үчүн 400 жыл керек дейт. 400 жыл. Биз 2300 жылдан билимдүү болмок экенбиз. Бирок 30 жылда кыргыздардын 78% деп анын. Ошону бизге Совет заманы ошолор берди. Экинчи ошол Дүйшөн менен биз дүйнөгө таандык. Айтматов менен дүйнөгө таанылдык. Бүгүнкү күндүн трагедиясы кайсы? 4 жыл мурун мен библиотека жөнүндө китеп жазып, биздин Кыргызстандагы китеп запасыбыз азыр 7 миллион китеп. 7 миллион китеп. Ошонун 96% орусча. Орусча. Калган 4%-нин 90% коммунисттик режимге, Октябрь революциясына, колхозго, совхозго арналып, нукура китеп биздин
акыл эс байлыкты руханий өнүктүрө турган 40 миңге жетпейт. Биздин трагедия ошол. Биздин китеп фондубуздун 95% мусор. Бирок кубана турган 3-4 жагдай бар. Мен акыркы 19-жылга чейин Орта Азиядагы бүт китеп выставкаларына катыштым. Биз өзүбүз самовещевание кыла бербейли. Биринчи китептердин ассортименти жагынан Кыргызстан биринчи орунда. Ишенип коюңуздар. Бүт ошонун калып ушу жаштар. Экинчиден, об издательском деле деген закон бар, ошону мен жазгам. Ал жазганым мамлекет таптакыр китеп ишине кийлигишпеш керек, эзбейин гана бериш керек. Ошол мыйзам сактап жатабыз. Биз бул жагынан алдыдабыз. Анан жана Абдывахап Нурбаев айтты, Олжекеме да кошулам. Биз жалпы мусулман дүйнөсүнөн Орта Азиядан эмнебиз менен айырмаланабыз? 4 нерсе бар. Биринчи, дүйнөдө Куран китеп катары уйдун терисинен кагазга таласта басылган 751-жылы. Курандын төрөлгөн жери Кыргызстан. Муну тарыхчы менен кимиси менен болсо далилдеп бере алам. Азыркы Катардын эмиринин иниси Ал-Талил китеп жазыптыр да. Золотое тысячелетие исламской эпохи начинается с Таласа. Биз Куранды мекенебиз. Ол жайга убакыт. Мен 2 минут бүтүп салайын азыр. Экинчиси минут эмес көп. Az 1 минут. Сен өзүң сүйлөп дегенсиң. Экинчиси кут билим. Түрк дүйнөсүндөгү, түрк ааламындагы биринчи жазуучу биздин мекендешибиз. Үчүнчү, өткөндө айттым эле, ЮНЕСКО иликтөө жүргүзсө 91-жылы. Дүйнөдөгү эң окумал эл 26-орунда кыргыздар экен. Китеп окуган улут жаман болбойт. Сөзүм астында китепти өнүктүрүүнүн 3 гана жолу бар. Биринчи, Олжекенин рух эшин ар бирибиз жазылып, репост кылалы. Электрондук бюллетенге келди. Экинчи, 1-3 кыргыз азаматы орденге тартуктенге кылды. Бирөөсү Чоробек Саадамбек кыргыздын тилин Википедияга киргизди. Экинчи, Нурбек деген жигит кыргызды Google'га киргизди. Үчүнчү, Эрмис Кыязов кыргызда аудио книга киргизди. Акыркысы мамлекеттен жардам сурабайлы. Кыргызстандын алтын казынасы китепканачылар. 2500 китепканачы бар. Бул эми Жумайдын Кадыровдун идеясы, сиздерге сунуштап отурмун. Алар бири-бири менен байланышта. 2500 китепканачы бар. Алардын айлыгы 6 миң сом. Ал айылда ким китеп окуйт, баарын билет. Ошол айылдын интеллигенциясы китепканачы. Эгерде биз закон менен ошолорго китеп сатканга уруксат берсек, ар бирөө 2ден китеп сатса, 5000 китеп сатылып атпайбы? Жаңы структура түзүп кереги жок, жаңы китеп министрлигин түзүп кереги жок. Ошол биздин китепканачылар деле ассоциация кылып, анан китепти өнүктүрсөк болот да. Сөзүм аягында алган. Ожеке. Кыргыз адабаты өнүгүүсүнө инвестиция кылдыңыз беле, инвестиция кылууну кандай жолун көрүп турасыз? Биринчи, Кыргыз деген китеп мен дүйнөдө 7 өлкөдө 7 тилде басылды. 67 өлкөгө таанылды. Кыргыз таанылдым деп ойлойм. Келаткан жылы Парижде, анан Сеулда болот. Ошо менен 9 китап болот. Анан биякта жазуучу акындар отурат. Кеңешбай көкөбүздүн жакшы проектибиз бар. Быйыл кыргыз тарыхы менен кыргыз адабиятынын 40 томдугун чыгарып атабыз. Ошол инвестиция деп ойлойм. Каалаган жазуучу акын тарыхчылар кошулат. Дагы ким чыгат оюнга? Курсунтугуна суроого жооп издеп. Барбы жокпу? Айсыжа. Саламатсыздарбы бардыңарга? Мен дароо эле жооп берип коеюн. Инвестиция кылдың беле деген суроо кайра улам чыгып атат. Эми инвестиция дейсиңер кандай дейсиңер? 2010-жылы апрель окуясынан кийин бир Академия МВДда курсант бала апрельские события глазами курсанта деген бир чыгарма жазган. Балким интернеттерде бар. Анан ошол китепти биз чыгарып, аябай жакшы жазылганда апрель окуясынан ушу жаш бала курсант баланын көзү менен ак үйдү коргоп турган, аны атасы бирөө кийим алып барып берип атып, курсант балага башка ушун однокурсниктер акылып кеткен, ушундайларды жазганда бул. Анан ошону 100 экземпляр кылып чыгарып бергенбиз биз уюм болуп. Анан бүгүнкү күндө ошол китеп орусча жазылган, кыргызчага өзүм чөнтөгүмөн акча чыгарып котортуп койгом. Кыргызча варианты бар, аны көпчүлүк таанса керек, белгилүү журналист Жума Мамбетов агай которуп берген. Анан ошол турат чыкпастан.
Эгерде ошону чыгарып беребиз деген инвесторлор болсо, бул китеп окула турган китеп, бул китеп тарыхый китеп. Ал жерде конкреттүү адамдардын аты жөнү бар, баягы каза болгон, курман болгон ошо Эдил Такырбашев, баягы Куш деген балдар жөнүндө ошол жерде бүт жарадар болгон балдар бар. Ошо биздин жаш 18-19 жаштагы балдар барып ошол Мессиванын ортосунда калып калган окуя жөнүндө. Эми ошол китебиме инвесторлор болсо, мага кайрылсаңар мен бермекмин ошол китепти. Анан кийин адам укугу менен адабияттын айкалышы боюнча бул жерде Каныбек иним айтып кетти. Жазуучулар жөн эле мындай сырттан карап туруп адам укугу жөнүндө жаза албайсыңар. Мен силерге дароо айтып коеюн анча. Эгер ошону жазам десеңер, жазганга адам укугу менен адабий көркөм чыгарманы айкалыштырып, карапайым элге жеткизгенге ошо түшүнүктүү болсун. Ушул жерде адам укугу турбайбы, ушуну мамлекет камсыз кылыш керек турбайбы, биздин коопсуздугубуз мамлекеттин колунда турбайбы деген ойго карапайым элди китеп окурмандарды түртөбүз дегендер, пожалуйста, бизге окшогон уюмдарга келгиле, биз силер менен өзүбүздүн материалдарды бөлүшөбүз, керек болсо түрмөлөргө алып барабыз, керек болсо балдар үйлөрүнө алып барабыз, картаңдар үйүнө алып барабыз, воинский частарга иши кылып, ошолорду көзүңөр менен көрүшүңөр керек, ошондо гана жакшы чыгарма чыгат деп ойлойм. Биздин талкуубуздун